Колхоз бул жамааттык чарба деген сөздүн кыскартылган түрү. Советтер биримдиги маалында мамлекеттик чарба менен удалаш жүргүзүлгөн жамааттык дыйкан чарбалар биримдиги. 1917-жылдагы октябрь төңкөрүшүнөн кийин жүргүзүлгөн реформалардын бир багыты айыл чарбасына таандык болгон. Айыл кыштактагы ири жекеменчик түрүнө тыюу салынып, 1928-жылдан тартып айыл тургундары үгүт аркылуу же мажбурлоо жолу менен жамааттык чарбаларга массалык түрдө өткөрүлө баштаган. Дал ошондой учурда чыныгы мээнет менен пешени тер менен колхоздун ишин алдыга жылдырган бригадирлер көп кездешет. Алардын катарында Нукен районунун тургуну Жоробай Камилов дагы бар. Ал өмүрүн айыл чарбасына арнады. Союз кезинде чек арага чеп болуп, жерлерди кыргыз тарапка калуусуна салым кошкон. Анда сөз башынан болсун. Камилов Жоробай Жалалдинович 1945-жылы 9 майда Өзбекстанда төрөлгөн. СССР убагында орто мектепти ошол жактан окуп бүтүргөн. 1967-жылы Кыргызстанда биринчи эмгегин парткомго шавер болуп баштаган. 1972-жылы Нокен районунун Бүргөндүү айылында колхоз убагында пахта бригадир болгон. 1982-жылы пахта планын биринчилерден болуп толтуруп, орден, грамоталар менен сыйланып, газеталарга чыккан. Ошентип эмгектенип жүргөндө Союз тарап дыйкан чарбалар бөлүнүп кеткенде, Камилов баба дыйкан чарбасынын жетекчиси болуп, азыркы убакка чейин иштеди. Учурда бактылуу каарлыктын доорун сүрүп, 80 жашка толуп отурган Жоробай ата Нукен районунун Жаштык айылында жашап келет. Ал бүт өмүрүн айыл чарбасына арнады. Союз кезинде Карл Маркс колхозунда бригадир болуп иштеген. Ошол кезде пландарды ашыгы менен аткарып, эл оозуна алынган. Анда Союздун маалайда ондан эмелерди жакшы иштегендерди ударлык деп сыйлачылды да. Ошондо пахтачылыкта иштеп, чабып баштап, анан теримчи болуп, 67-68-жылга чейин ошо теримчи болуп көп сыйлыктарды алдым. Ошо өзүмдүн айылыма наша жерге бригадир кылып шайлады. 76-жылдан. Кудайга шүгүр 76-жылдан бригадир болуп, 80-жылга чейин иштедим. 90-жылга чейин ошо жерде бригадир болуп иштеп жүрдүм. А жерде иштегенде кыскасы Кыргызстанды Союзга таныттым да. Көбү алиги подбелкемден келген. Ошо жерде иш баштадым. 1-июнда бригадир кылып шайлашты. 81-82-жылы. Анан 1-июнда барып, накегип, көз жакшы келди, силос. 380 сентнерден силос алып, Кудайга шүгүр ауырып менен жыйынтыктап, анан жазында мен пахта эктик, 70 гектар. Пахта эгип жаңы жер, сентнерди азыраак коюң десе, әмені деп 25-30 сентнерден милдеттен алып алдык. Ошолорду аткарып жүрүп, ошол жерден 80 иштеген жылдан баштап бүт сыйлык менекилерден жалган айтпаймын. Союз учурунда коңшу Өзбек Республикасы менен чектеш болгондуктан чек арага чеп болуп, жалпы 4 гектарга жакын талашка түшкөн жерди кыргыз тарапка калуусуна эбегейсиз салым кошкондугу айтылат. Топуракмашынын агында мындай адылларды ээлеп калган экенбиз. Ошондон жерибиз түзгөдө бар да, азыр 20-30 гектар бар. Анан буну дагы да ишке салып экпиз. Себеп ошо өзүбүзчө бөлүнгөндөн кийин, өзүбүзчө болгондон кийин кой дээри кожоосу жок дегенде Өзбекстан кожайын болуп калды. Бу жерден сууну мурун 60-жылдары М1, М2 каналдарын казган. Аны менен ошол кезде чогуу иштешкен кесиптештери атанын акылмандыгын, анын тайманбастыгын жана аракетчил экендигин баса белгилешет. Мен Жоракка менен 1988-жылдан бери бирге иштештим. Себеби биринчи жылы 88-жылы рапордун төрагасы болчумун. Анан постоянно бул Карл Маркс колхозуна келип
ошо иштеп аткан иштерин көзөмөлдөп, болгон билимди ушу кишилер менен бирге меме кылып, манан 89-жылы 4 жыл колхоздун башкармасы болдум бул жерде. Анан Такаев ошо Жорака менен бирге иштешип калдым да. Бул киши адамгерчиликтүү биринчиси, экинчиси аткарчылык жагы өтө жогору. Айткан иштерин бардыгын талапка жооп бере турган кылып иштеген да. Ошон үчүн бул кишини ошол көп эмгектери бааланбай калган ошол убакта. Эмне себептен? Себеби бул киши өтө жаш болуп, менден бир 10 жаш эле чоң болгон, мен 33 жашында колхоздун башкармасы болгом. Эң жаш, Кыргызстандагы эң жаш башкарма болгон. Анан ошол убакта бул кишини мына Бешбанги деген жер бар да, Кармаз колхозунда. Ошону өздөштүрө турган жерине ушу кишини койгонбуз да. Бүт жерлердин бардыгын ушу киши өздөштүргөн. Өтө мындай иштерман, көздүү. Анан бул үйдү дагы колхоздун ошол иштерин дагы кошо бирге алып кеткен да. Мындайча айтканда мен бир күнү суроо бердим: "Жорака, канча балаңыз бар?" десем, 11 балам бар дейт. 11 баланы багышта ошол колхоз, ошол союздун убагында өтө кыйын болгон. Анан ошол жердеги 100 гектар жерди анын пактасын өстүрүштө өтө кыйын болгон да. Биздин доордо коммунисттик партиянын ошол мындай запкысы деп коебу, же болбосо ошол туура жолго баштаганыбы, биз мындай үйгө келгенди мындай график менен келет элек да. Түндөсү келип, түндөсү кетет болчу. Бригадалер дагы колхоздун башкармасында кудушундай болуп болчу. Анан эми мен бир жерин айтып берейин. Жоракада 4 нерсе бар эле да. Биринчиси адамгерчилик, экинчиси аткарчылык жагы, үчүнчүсү ушу коркпойт эле да. Коркпостон туруп иш кылат эле. Ошон үчүн ошол 22 бригада болсо, 22 бригаданын ичинен биринчи жолу толтурат эле. Эми колхоз өздөштүргөн жерге 25 центнерден пакта коет элек да. Карл Маркс колхозунда Жоробай Камилов бригадир болгон учурда түшүм мол болуп, иш алга жылчу. Жорака ушунчалык эмгекчил адам. Пакта бышты дегенде эле бир жумадан кийин Жорака толо берчү эле да. Сыйлыктын бардыгын алды. Анан кийин мени Ленин жол колхозуна которуп коюшту, парторг кылып кеттим. Кийин союз тарагандан кийин биринчи айыл өкмөт болуп жерге келдим мен. Айыл өкмөткө келип иштеп, мынуреки үлүш жерлердин бардыгын ушу мен бөлүп бергем. Ушу айылдагы элдерге. Анан Жораканын таң калыштуу жери талыкпай эмгектенет да бул киши. Кайерге эмнексе ошо чыгара берет. Анан жерди билет. Жерди кандай экенин билет. Анан мындай колу кенен, ачык адам, шабылда эле жүргөн адам да. Бирок иши дагы жүрүшөт. Атанын айыл чарбасына кошкон салмы азыркыга чейин эл оозунда айтылат. Айылда кадыр бар күткөн кадырлуу аксакал боло алды. Жоракамдын эмгегин эл баалады, чоң башка сыйлыктарга, мактоолорго татыды. Бирок бул кишини эгер илгеркидей болгондо геройлукка чейин көрсөтө турган чоң кызматты кылып кетти биздин элге, биздин жерге. Мунун эмгегин бул эми биздин элибиз, биздин колхоз убагында жакшы баалап, жакшы не кылды. Бул Жоракамдын эмгеги ушунчалык улук. Байбичеси Сүйүмкан Камилова апа менен баш кошконуна быйыл 60 жылдын жүзү болду. Бул мезгил аралыгында экөө турмуштун ысык суугуна бирге чыдап, үлгүлүү үй бүлө боло алышты. Экөөбүз баладай эшибиз бар окшойт. Жакшы турмушту алып кеттик, турмушту. Анан булдан кыздан Кудайым кам кылбады. Ул кызды берди Кудай. Ошо менен анамына дегенче эле анан кийин балдарыбыз 18-20 чыгып калды, үйлөдүк, кызды чыгардык, ушинтип анан бар неберелүү болуп калдык. Ошентип анан кийин эч нерседен кам болбодук, Кудайга шүгүр. Жашообуз жакшы болду. Бу деле жакшы иштеп жүрдү, иштери жакшы болду, алдыга кетип атты, алдыга жүрүп. Мен эми ушу үй бекеси болуп отурдум. Ушу балдарды багып. Анан кийин ошо кийин чеберелүү болуп кеттик.
uşintiп üylep jaylap uşintip jürебiz emi. Bundan buyagına emi Kudaya şükür kılıp Kudayım karlık diyen bir jakşı bersin emi. Orsurkodan tışkarı kılıp jamandıkты görsötpöy, uşu baldarın devre çevrelerinin arzabaсын görsötsün emi. Kança ömürüz kaldı emi. Jakşılıktardı görüp jüreyle emi. Saklaну сосени сад, тапсулям камалдама, сабира юкуина крат, якнесни ерлердини, сакадины газат. Ал эми үй бүлөдө болсо 10 баланын атасы болууга жетишти. Иш менен кошо бала тарбиясына кам көрүп, камкор ата болду. Балдарын ак эмгекке тарбиялады. Ушунчалык жакшы тарбия берди, баарыбызды үйлөп жайлады Кудайга шүгүр. Неберелерди деле окуткан окутуп, эми колубуздан келишинче аракет кылып, мен деле өзүм Өзбекстанда неме пахтачылык институтунда бүткөм. Заводчный окутуп, союз малында неме болчу. Ошол жакшы тарбия берди, үйлөп жайлады, мына неберелерин үйлөп атат, тойлорду көп кылды. Эми жолдорду айтсак, жолдорго деле көп салым кошту, көпүрөлөрдү. Менетке тарбиялады. И баары бир менет калат дейт да. Беркинде акча тапсаң оңой эле дейт. Ал баары кетет, жооп бересиң. Андан ошо менет калат. Бирок туура да биз там бердик азыр. Что кайта ошо алган жерлер өзүбүзгө калды да. Менет баары бир рахаты болот деген эми көрө баштадык, Кудайга шүгүр. Жакшы. Мен ушундай кишинин баласы болгонума сыймыктанам, Кудайга шүгүр. Бизди ата-энебиз чынчылдыкка, менетке, кечиримдүүлүккө, Алла Таалага ишенген имандуулукка тарбиялаган. Мына 80 жашка толуп атабыз. Кубанып турабыз. Сойгондо көпчүлүкбүз биз 11 тууганбыз. Атам эч нерсе жебечү эле да. Эч нерсе жебечү эле, иштечү эле. Мен таладан тоюп келдим. Отуруштар болчу эле, мисалы үчүн анда азыркыдай отуруш деле болгон эмес. Мен тоюп алдым. Силер жей бергиле деп бир канатын да жебечү эле да. Мага ошо эми макарды, ошолор көп таасир этет да мага азырчы. Канатындагы оз тип да койбочу эле да балдарым, мен жеп алганмын, тойгонмун мен деп. Бизге берип кое берчү эле, ошолор да азыр мага өтө таасир этет. Эми аны түшүнгөндө уже булар карып калышты. Разы кылышка аракет кылабыз. Ата-энебизге дагы Алла Таала узун өмүр берсин. Бактыбызга тынчама жүрсүн. Эң кичинекей менмин. Менден чоң 5 акам бар. 4 да эжем бар. Эң кичүүсү менмин. Эми биздин атабыз өтө жакшы киши. Эми баары эле атасын жакшы дейт. Бирок биздин атабыз бир өзгөчө адам болгон. Эми биз атабызды тарта албаганбыз. Атабыз эми азыр 80ге чыкты. Кудайга шүгүр жакшы дубаларын берет, жакшы тарбияларын берет. Келиндерге дагы өз атасындай кам көрүп, акыл насаатын айткан көрөгөч ата болду. Ушу мен келгениме 25 жылдан бери ушул үй бүлөдө келин болуп келгем. Ушу атам жакшы киши, бизге жакшы тарбия берген. Ушу алдыңкы ушу неме айылдардан да жакшы кишилердин бири деп эсептейм. Мен өзүм атамдай көрөм. Жакшы киши. Şu 25 жылдан бери өзүм атамдай жакшы бизге тарбия берген. 6 келин биз баарыбызды жакшы көрүп, өзүнүн кызындай мамиле кылган бизге. Мен 17 жылдан бери ушул кампир чалдын колундагы эң кенже келинимин. 17 жыл болду келгеним. 17 жылдан бери эч сен менге келип урушканыбыз жок. Аса жакшы киши, атамдай мамиле кылат. Жакшы көрөбүз баарыбыз. Ар дайым мээнет менен бешене тер жумшап иштеген Журубай ата 1999-жылы бул аймакта Калифорния терегине кет. Кошуна өлкөдөн алынып келинген терек көчөттөрү учурда чоң терек бакка айланган. Өзбекстандан катташ жакшы болуп, менде уйлар бар эле. Дастарханга мейманга келген адамдар малга кызыгып калды. Şu mal канча сүт берет? 15 литр берет. Şunu bir mal vermeysin. Bot verdim, puldu koy. Ne maldı vereceğim. Çandan tandağında ağın dedim. Hop dedi. Alıp
terek alып kelip berem dedi. Anda haligi yol açık, bırak soldatlar yol açık. Ayga keliştik, meyman bolup ketti. Bir gün alып kelebiz dedi. Aytkanda ele bir 53 maşina bir gün ta terek gelip kaldı. Soldatlar ayıpay, bu Özbekistan soldatı. Kırgızistan'da kışında yeme. Artasal tücek otmaydı. Hep ana ruhsat verdi, girip, o şanda girgen. 99. yılı. Kudaya kaçır, kanca sattım. Daha bile, Amerika'da Kaliforniya. Tüsücüğün kuruluşuna işlerden tosunga. Gövrek kuruluşu şu, haligi, Çorlu'ya. Deposu Çorlu'ya. Demek ki. Çorlu'ya işlerden tam da üstünü yapmam var. O şimdi terek almaya girdi. Buna 99. yıl olsa bu yıl 26 yıl olur. Өзү менен кошо неберелерин дагы мээнеткеч болууга үндөдү. Азыр атанын 35 небере, 30 чеберенин чоң ата таятасы болгон кези. Ушул чоң атамын эккен мээнет кылган теректер ушул болот. Бул теректин аты Калифорния болот. Эң тез жетилечү жана эң сапаттуу немелердин теректердин бири болуп эсептелет. Буну кантип бейгип өстүрөм десеңиздер, бейгип койгондон кийин эң расход деле аз, чыгымы деле аз терек ушул болот. Көп расход кетпейт бул терекке. Анан буну мындай жетилген эмелерин уже жакында бул даяр болуп калды, уже кесип материалга кескенден кийин астына мындай кичинекей шакчалар чыгат. Ошол шакчалардан 1-2 жакшы тазасы калтырып койсок, ушулар 5 жыл, 6 жылда жетилип калат, тез элеч. Эң мындай жакшы теректин деле мындай касал эме түшкөн деле аз болот бул терекеч. Материалга дагы жакшы, демеге деле жакшы, чыгымга деле полный нерсеге жакшы терек болуп эсептелет, сапаттуу анан. Айыл чарбасына кошкон салым үчүн бир катар сыйлыктарга дагы татый алды. Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы наамын алган. Жараткан берген улуу өмүр дайрасы бул баа жеткис бакыт жана жашоо агымы. Дал ошол дайрада ар ким өз дареметине жараша жашап өтөт экен. Жоробай ата болсо татыктуу да, башкаларга өрнөк жарата дагы жашай алды. Анткени анын ар бир аракети, адал оокат табууга үндөгөн акыл кеңеши, чыныгы мээнеттен качпаган карапайым жашоонун каарманы аталалды. Ал өзүнө окшоп 10 баласын дагы татыктуу жашоого үндөдү. Жакшы адамдан бак калат деген сөзгө татып, чоң-чоң бактарды экти. Эл мээнетин жер жебейт деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Дыйканчылык менен киреше табып, дыйканчылык менен айыл чарбасын алдыга жылдырууга салым кошту. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз аягына чыкты. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.